8 aydan кийин отпускага чыксаң болобу? Мыйзамда эмгек өргүүсүнө отпускага чыгуу так көрсөтүлгөн. Эгерде сиз биринчи жумушта кирип иштеп жаткан болсоңуз, анда мыйзам боюнча 11 айдан кийин гана, 11 ай толгондон кийин гана сизге отпуск берилиши мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамда дагы башка учурлар бар. Эки тараптын макулдашуусу менен дагы болушу мүмкүн деп койгон. Бирок ал макулдашуу алдын ала болмойун, сиз 11 айга чейин отпускага чыга албайсыз. Эгерде биринчи жумушка кирип атсаңыз. Калган жумушчулар бул ошол эмгек өргүүсүнүн графиги бар. Ал жумуш берүүчүгө да милдеттүү, жумушчуга да милдеттүү. Ал графикти сакташ керек. Ошондой эле 11 айга чейин мыйзам жумуш берүүчүгө милдеттүү түрдө бергенге милдеттендирип койгон. Бул эми өзүңүздөргө белгилүү төрөгөндүгүнө байланыштуу, бала асырап алууга байланыштуу жана башка жагдайларга болушу мүмкүн. Бирок сиздер бул маселени именно 11 айлык менен аралаштырбашыңыздар керек. Ал мыйзамдуу түрдө көрсөтүлгөн нерселер. Жөн эле 11 айга чейин отпускага чыгуу мыйзам тарабынан тыйын салынган. Эгерде макулдашуу жок болсо. Ал эми иш берүүчү сизге андай отпуска берүүгө акысы жок болот дегенди түшүндүрөт.